Саламатсыздарбы, кезекте жаңылыктар түрмөгү жаңылыктар менен тааныштырып, Айнара Маматкадырова. Бул чыгарылышта 29 ноябрь күнү Москва шаарында KG недвижимость агенттигинин ачылышы болуп өттү. Ачылыш аземге жалпысынан 20га жакын адам катышып, өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып, ийгиликтерин каалап кетишти. KG недвижимость агенттигинин жетекчиси Нарматова Самара Жунусбаевнанын айтымында, агентствону аксакалдардын батасынын негизинде аштык. Бардык иштин башаты аксакалдардын батасы, дейт. Максатыбыз чет жерде эмгектенип жүргөн ар бир кыргыз мекендешибизди үйлүү кылуу жана ишенимдүү иштөө, деп кошумчалады Жунусбаевна. KG недвижимость агентствосы кыргыз биримдик диаспорасы аксакалдар кеңешинин мүчөсү Базарбаев Мирзараим, профессор Акжолов Маматжан жана Творим Добро уюмунун төрайымы Төрөбекова Бурулчанын катышуусунда ачылды. Аземде аксакалдардын кеңеши жол көрсөтүүлөрү айтылып, ар биринин өздөрүнүн недвижимость боюнча жеке ойлорун айтуу менен аяктады. Эскерте кетчү нерсе, KG недвижимость агенттиги буга чейин Екатеринбург шаарында 8 жылдан бери СНГ мамлекеттеринин жарандарына турак жай маселесин чечип, эмгектенип келишкен. Мындан ары Россиянын бардык аймактарында филиалдарын ачып, иш алып барууну пландаштырып жатат. KG недвижимость агентствосуна Россиянын бардык аймактарынан кайрылсаңыз болот. Сиз каалаган жерден, сиз каалаган үйдү ипотекага алып беребиз. KG недвижимость жашоонун жаңы сапатын түзөбүз.